Менин атым Руслан Розакунов. Бишкек шаардык драма театрда актер, режиссер, репетитор болуп иштейм. Негизи ушул кыргыз фильмдерин көптөн бери эле которуп келебиз. Убагында Дөөлөт студияда которуп жүрдүк. Канча деген турецкий фильмдерди, түрк фильмдерин, Корея, Кытай көп фильмдерди үн коштоп келгенбиз. Өзүңөр билгендей, ушу Даңазалдор, Жашоосүртүмдөр деген жана башка. Эми азыр бул Айбек Дайырбековдун өзүнү автор катары, режиссер катары ушул жакшы балдарга ылайыктуу жакшы мультфильмдерди чыгарып атат. Биякта Амантай менен Ак туяк, Ай туяк, анан Быйтыктар деген мультфильмдерде Бактын, анан Ташбаканын, анан автордун үнүн коштодум. Кудай буйрса, биздин келечектеги балдарды тарбиялаганга, ыймандуулукка, жакшы нерсеге үндөгөн мультфильм болду. Бул авторду мисалы үн коштоп атып, өзүн дагы жакшы талим тарбия алгандай түрткү берет экен да. Өзгөчө ушу кичинекей балдарга үй маданияты, мектепке барганда кандай болот, кино жаатында дагы бул кесипти тандоо жагы, бул көп кесиптерди анан чоңойгондо ошо бир жол көргөзчү мультфильм деп айтсам да болот да. Тарбиялык мааниси абдан терең. Кудай буйрса, ушу мультфильмди көрүп балдарыбыз, эми биздин Кыргызстанда чын айтканда канча жылдан бери бул жаат иштебей калган да, токтоп калган. Азыр көрүп алып, өзүбүз сүйүнүп, ушу үн коштоп атканда дагы кызыгуу менен, рахаттануу менен үн коштойбуз. Мультфильм негизи сонунда. Чоң кичинекей балдар аркылуу чоң адамдарга дагы айтчу нерсени айтып алабыз да. Бул Голливуддун мультфильмдериндей эле тартылыптыр, Кудай буйрса, боектору, тартылган сүрөттөрү, каармандар дагы абдан кызыктуу каармандар.